кеткенде эле кыйналат элем, анан төрөгөндөн кийин көбүнчө кыйналам, көтөрө албай. Кыздарым көтөрсөм аз жактан дем кысылып, көчөгө чыксам, бир жака барчу болсом сөз бирөөнүн жардамы менен барам. Көтөрүшүп баргыла, көтөрүшүп койгула деп. Өзүңдүн төрөп чоңойткон балдарды көтөрө албайсың, а? Көтөрө албайм. Көтөргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Көтөрүп кысганда кысылам, дем кысылып, көтөргөндө көтөрөм, бирок баса албай калам да, дем кысылып, баса албай калам. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Uruzunuzlar kut bolsun. Allah'ım tutkan uruzunuzları kabul kılsın. Allah'ım şunday uluk günü uşul menin jarık dünyöge alıp kelgen roza kızımdı. Uşunday 6-7 yaşından beri şu uruğa çaldıktı. Uşu kiçinekeyinden eli slabi olup tuğulgan eli. Şunday bolup kaldı. Uşuğa kiçine sizlerden jardamыңыздар керек. Kiçine jardam berip koysoңуздар. Uşul 6-7 yaşında küçüygün. Hazır bul uşu kiyiminin sırtıda kiyim var, ançalık ele bilinbeydi mındayından kürsü öteli korkunçtu günden küngü. Uşul kızım dem alışı da kıyın bolup atat, kiçine bassa ele demi kısılıp ele basa albay atat. Uşuğu kiçine jardam berip koyuşuңарды suranam. Allah'ım sizler bizge berseňizder, sizlerge Allah'ım eki ese köbeytip bersin. Sizlerge rahmat, Allah razı olsun sizlerin jardamыңыздар менен. Мага $2,5 чогулду. Менин операцияма $25,000 керек. Дагы деле акчам жетишсиз болуп жатат. Sizlerden suranıp ketetlerim, jardam beriңиздер. Ошо жардам бергендерге Allah razı olsun. Кандай Allah'ım жакшы ниеттерин, жакшы дуаларын Allah кабыл кылган болсун. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берген болсун. Аябай көп эмелерди, айыгып келгендерди көрөм, видеолорду. Анан ошолордун катарында ушу жакшы адамдар көп болгон үчүн, жакшы берешин адамдар болгон үчүн ошолор айыгып келип атышат. Карапайым элге кыйын, $23,000, $30,000 деген бул карапайым элге чоң акча болуп эсептелет. Ошолордун катарында бул акча мен үчүн деле аябай чоң акча. Азыркы учурда миңа $2,5 чогулду. Дагы деле сиздерден үмүт кылам, дагы деле сиздерден суранып кетет элем да жардам берип ушу акчамды толуктап берсеңиздер. Allah'ın razıçılığı üçün. Beni çoğun azırkı uçuşta oylandırgan korkunuç. Şuna ben sağa bardım dep ayttım ele. Oşol жерден ağaçayın ança bilgen delemesmin. Oşol жерден ayt işte. Seniki aябай tamırlar kısılıp kalgan eken. Aябай söğük iğreyip tamırlardı kısıp salıp dur. Bunday vakıtta sen başın dele işte kaş kereyle, putun dele basbay kaş kereyle. Kantip жүрөсүң деп эме кылышты. Көбүнчө ойлойм ушу кыздарым өзүм карасам, өзүм чоңойтсом, эч ким колуна ишенип бере албайм, тапшыра албайм кыздарымды. Ошону көбүнчө ойлойм. Ошо келечегим ойлондурат. Азыр ичинде ооруп атсам, келечекте дагы кандай болот деп. Мындан 5 жыл астын мен аябай жакшы сезет элем. Ошол тойго же чоң кыз кезимде ден соолук, байлык десе ошо сөз түшүнбөйт элем. Жакшы ден соолук кантип байлык болсун деп. Азыркы учурда ошо ден соолук, байлык дегенди мен түшүнүп атам. Ден соолугу таза адамдар шүгүр кылыңыздар. Кайрымдуулук фонду rahmat, Azamat Beke, Cenab-ı Azamat Beke'nin işleşkenlerine rahmat, Allah razı olsun barınızlarga. Ben bu fondu körele çüretlem, YouTube'dan bir okudum. Cenab-ı Boğur orusu, Berek orusu, oşulardı körgöndüğümde, gün çıkbayla oturup kalatlarımda, ben Allah'a karaganda jakşırak ele dep, ben kılıp kişine tartınat elem, ben dele surap, ben kılıp çıkkandan. Oşo apazalini körgöndөн kийин, apazalini gördüm, apazal çıkkandan kийин men
эле корктум, аябай. Апазаныкы аябай ийрейип кеткен эле. Ошо биз деле убакыт өтүп ушундай болуп калбайлык деп мен деле ошо чыктым эмеге. Фондко кайрылып, анан кийин рахмат, Алла разы болсун, ошончо жерден Азамат байке келип тартып берди. Уже 1 жыл болоюн деп атат. 1 жылдын ичинде $2,5 чогулду. Азыркы учурда дагы келип тартып берип атат. Рахмат, Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Ушу көрүп жаткан жүрөгү жумшак мусулман элим карап өтүп кетпеңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн көптү көрсөкөл болот дейт. 5 сомдон 10 сомдон болсо деле жардам берсеңиздер, сиздердин жардамыңыздар мен кайык келсем. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Сиздерди айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Кимде ким орозо тутуп аткан болсо, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бул Рамазан айы мээримдүүлүктүн, мындай жакшылыктын, берекенин, ошодай бир жакшылык кылсаң эселеп сооптор менен кабыл боло турган өтө сонун керемет айда биз бүгүн турабыз. Бирок ушул айда мен айткым келет, урматтуу достор, мекендештер, былтыркы Рамазан айынан быйылкы Рамазан айына канчалаган замандаштар жетпей калды. Ошол оору сыркоо дартка деле чалдыкпастан дени сак жашынакай ишин кылып жүрүп деле кандайдыр бир себептер менен, жол кырсыгы менен жана башка кандай себептер менен дүйнөдөн күтүүсүз канчалаган мекендеш өтүп кетти. Бирок алардын катарында биз барбыз бүгүн, достор. Кудай таала бизди ушундай мүмкүнчүлүктө тургузуп, ушундай акыбалда тургандыгына, сизди ушундай акыбалда биз менен мындай бир ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип, бизди көрүүгө мүмкүнчүлүк берип атканына шүгүр. Анан менин жанымда турган мына Роза деген карындашыбыз сколиоз диагноз менен жабыркап келеткен. Анан 7 жашынан башталып бул оору мындай бир күч ала баштаган, ушундай. Анан бүгүнкү күндө Розанын 2 кызы бар. Анан бизге кайрылган. Бизге кайрылгандан кийин ошол кайрымдуу адамдардын кол сунуусу менен $2,5 чогулуп, анан достор, бул жетисиз каражат болуп жатат. Анан өздөрүнүн да колунан келген аракеттер, туулган уруктарынын, жакындарынын баарынын аракети бүгүн жүрүүдө. Бирок ошол аракет мындай бир карапайым үй бүлө үчүн $25,000 деген өтө чоң акча. Аны баарыбыз билебиз. Бирок бүгүнкү күндө келгиле, достор, мекендештер, битир садаканы кимге бериш керек деген сыяктуудай суроолорго мен айткым келет. Аалымдарыбыздан да сураганыбызда, мына ушундай чыныгы муктаж болуп турган, зарыгып турган ушундай адамдарга берүү негизги нерсе экен. Ошон үчүн мен айткым келет, ушул экран алдындагы реквизиттер бул Розанын өзүнө таандык. Ушул экран алдындагы реквизиттерге ушул үй бүлө битер садакасын ушундай Розага окшогон бир туугандарга жана Розага беришиңиздерди мен өтүнөт элем. Анткени ушул ыйык айда жакшылыкты жасап калайлы, достор. Анан Кудай буйрса Розага окшогон канчалаган бир туугандар кайрылган сколиоздон. 15тен ашуун 20га жакын адамдар бар, жакшырып келди. Ошонун катарында Розада жакшырып кетүү мүмкүнчүлүгү бар, эгер биз жакынкы аралыкта аракет кылсак экен. А эгерде бул аралыктан өтүп дагы мисалы 5 жылдан кийин болсо, бул кечиккен болуп калат экен, достор. Анткени операциянын дагы жаш куракка дагы байланыштуу экен. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул кайрымдуулукка, эртерээк Розага жакшырып кетишине жакындан жардам берип коюшуңуздарды чакырат элем. Анткени эгерде мына 5 жыл алдың өзү жашынакай эле тургам деп жатпайбы? Дагы 5 жылдан 10 жылдан кийин бул Розаны кандай күн күтүп турат? Ким билет? Ошон үчүн мунун баардыгын бир тереңирээк эске алып, анан мындай бир кайдыгер карабай кайрымдуу инсандардын катарын толуктап кол сунуп коюшуңуздарды суранам. Роза, сен болсо эртелик жакшырып кет, ошол Кудай буйрса балдык кыздарыңдын жакшылыгын көр. Аман эсен, Кудай буйрса мен дагы ушул ишенем, элибиз журтубуз канча адамдардын канча мындай бир жакшылыкка кол сунуп, анан канча мекендешти, замандашты жакшыртып алдык. Ошонун катарында сенин да жакшырышыңа себеп болобуз деп өзүбүзгө таандык соопко ээ бололу, достор. Биз жакшылык кылсак кылбасак дагы баарыбыз, достор, оорусак оорубасак дагы өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Кааласак каалабасак дагы бизди ошол күн күтүп турат.
ошого чейин жакшылык кылып калайлы достор. Акыбалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. 2 жыл мурда тааныганда бул жакшы болчу, күндөн күнгө алсырап баратат. Bunday оору, bunday сыноо менен Кудайым эч ким башына салбасын. Бул өзүнүн гана башына түшкөн адам билет болуш керек. Может, мен болуп калсам мен кандай акыбалда калам, же башка бирөө болуп калса кандай акыбалда калам. Жардам берейин дейсиң, же өзүңө жеткире албайсың. Кыргыз элден суранарым, кичине болсо да кайрымдуулук кылып кетсе, ушул кызыбызга жардам болсо, ушу операциясына бир аз болсо да тыйын чогулуп калса, операция кылсак, 2 кызы үчүн жашасын, ден соолугу менен эч ким башына салбасын. Күндөн күнгө оорлашып баратат. Бундайды эч ким башына салбасын. Дурук ооруп калса кыздарын ким карайт? Энеге эч ким башына салбасын. Энесин деле түшүнөм. Аялмын, аял катары мен түшүнөмүн. Бул оору менен Кудайым шифа берсин. Кыргыз элден бир аз болсо да жардам сурамакмын. Кошунасы катары ушул кызга бир аз болсо да жардам берсе, может, операция болсо жакшы болуп кетет. 2 кызынын келечеги үчүн дагы жашасын, ден соолугу менен жашасын. Мусулман бир туугандарым бул Розаны жээним болот. Көп жылдан бери 7 жашынан бери ушундай сколиоз оору менен ооруп, аябай кыйналып келип атат. Азыркы учурда аябай сиздердин жардамыңыздар керек. Аллахтын жолунда ушу жээниме жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Мусулман баарыбыз бир тууганбыз, бири-бирибизге жардам берсек, ушу кыз айыгып кетет. 2 кызы бар, күндөн күнгө ооруп, азыр дем ала албай, басканы, турганы, отуруп туруш аябай кыйын болуп атат. Сиздерден суранам, Аллахтын жолунда ушу кызга жардам берип коюңуздар.